Кутмандуу күнүңүздөр менен сүйүктүү угармандар. Сиздердин назарыңыздарда Сулайман Рыспаевдин «Тагдырдын мугалими» повестинин «Каникул күндөрүндө» аттуу бөлүмү. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Каналдын өнүгүүсү үчүн подписаться баскычын басууну унутпаңыздар. Мугалимдин жүрөгүнө каникул болбойт. Адиланын күндөлүгүнөн. Жаңы жылдык шаң бүтүп, эл 7 күндүк дем алышка чыгышты. Адила апасы жана айылдан келген агасы Баатырбек үчөө Бишкектин чоң базарын кыдырышты. Андан келип, Жийде айылынын башындагы аларча куругуна барышты. Аба жутуп, карагай арчаларды аралап көңүл ачышты. Батырбек апасынын ден соолугу жакшы болуп калганын көрүп, кубанып кетти айылына. Кыш өтсүн, жайында чүйдүн ысыгы башталганда келип, алып кетейин апа, деп Батырбек кетип жатып апасы менен макулдашты. Батырбек кетип, Адила апасы экөө калды. Агасы келип алаксый түшкөн экен. Адила кайтадан мектеби, окуучулары, алдыдагы райондук фестиваль, кабинет жабдуу жана сабактарына даярдануу менен алек. Кыялдары алга жетелейт. Баары өз колунда сыяктанат. Баарын эле азыр баштап бүтүрүп койгусу келет. Бирок ал кыялдар азыр эле жете койбогон, баш аягы чексиз, өмүрүн бүтүндөй чойсо да жеткиз узак жол сыяктанат. Бирок ошол жолго ким менен барат, кантип барат? Бул албетте табышмак. Кээде мындай оюн билип койгонсуп, апасы кеп учугун улайт. Балам, менин акыбалым күндөн күнгө оорлоп баратат. Жакшынакай бир күнү көзүм жумулуп кетсе кантет деп, сенин турмуш ордуңду кайдан табаар экен деп түн уйкумду бөлөм, балам. Жашың келип калды. Атаң 24-түндө мага үйлөнгөн. Агаң да 24-кө чыкканда үй бүлө курган. Сен да 24-кө келип калдың. Сенин да турмушка чыгаар күнүңдү күтүп жүрөм, алтыным. Колуңду сураган жакшы адам болсо жок дебе. Ал баягы үйгө келген жигит тууралуу кыйытып атканын Адила да туура түшүнөт. Же ылайыгы келип, ушул жактын деле тузу буйруп калса, ажеп эмес деп да айтып калат. Адила унчукпайт. Айтарга сөз таппайт мындайда. Апа, менде азыр күйөө тууралуу деле ой жок. Мен картайып деле калдым го. Мени эми ким карамак эле, дейт күлүп. Апасы анын сөзүнө чоочуп калат. Опей, анан ак өтмөк белең. Ошентип сүйлөшүп отурушканда Адиланын чөнтөк телефону шыңгырап калды. Тыңшаса окуучусу Таттуу экен. Ал, эгер үйдө бош болсоңуз, мен барат элем, деди. Макул, келе бер, деп Адила Таттууну күтүп калды. Жарым саат өтпөй ал дагы келди. Негедир маанайы суз экен. Чай ичкен соң, сизге айтпасам кимге айтам, эжеке уксаңыз, деп алып бир азга тунжурап отурду да буларды айтты. Атасы менен өгөй апасы Красноярскиде жашашат экен. Өгөй апасы күйбөсө да өз атасы кызына күйүп, кыш келатат, олимпиадада жеңишиң менен жана да президенттик ёлкага барып жатасың, менин куттуктаганым ушул болсун, өзүңө жаккандай үстүңө кийим алып ал, деп акча салган тура. Баягыдай айткандай, акчаны алып, тайжеси экөө Бишкектин Дордой базарын кыдырышат. Бирок аны тандап, муну тандап, Таттуу өзү каалаганын издеп чарчашат. Ошондо тайжеси, анда мындай кылалы, үйдөгү телевизорда эскирип калды. Менин пальтомда жукарып кетти. Сени мектебиң жакын, а мен суукта шаарга барып келип атпаймынбы? Ананда жаңы жылда жаңы телевизор жана мага пальто алалы да, менин айлыгым тийгенде сенин керектүүңдүн баарын алып берейин, дейт. Таттуу ишенип макул болот. Бирок андан бери 2 ай өтүп, иттен жок же ит байлаарга жиптен жок дегендей, тайжеси 2 рет айлык алат. Акчадан дайын жок. Атасына болсо, ооба ата, рахмат, мен костюм жана пальто алдым, деп кат жазып тынчтандырып коет.
Анан да тайэжеси мага батпай калды деген шылтоо менен берген эскирээк көйнөгүн жаңы көйнөктөй көрүп кийип жүрөт. Жаңы жылдын башы катуу суук менен башталып, таттуу өңү өчкөн жука пальтону жонуна салып жүрбөйбү? Башкалардын кийген кийимин көрүп, аталуу жетим арсыз жетим болуп чүнчүп жүргөнүн билгизбейт. Атасы эмне? Кызы аман эсен жүргөнүнө Кудайга ыраазы болуп, алыста кара жанын кар чуруп, аялынын сөзүнөн чыкпай жүрөт да. Адила болсо өгөй энесинин буга чейинки сөздөрүн, жасаган мамилесин эстеп, апа деп айткысы келбейт. Эми тайэжесинин кылганы бул. Кимге арызданат? Кайда барып даттанат? Эгер кышкы каникул бүткөнчө дагы да ушинтип кыйнаса, тайэжеси экөө катуу чырдашат өңдөнөт. Тайэжем ушинте берсе, бул тууралуу атама айтсам, атам өгөй апам экөө урушушат. Атам эле кыйынчылык келет. Ансыз деле атам өгөй апам экөө жакшы жашашпайт. Атамды аяйм, эжей, деди сөзүнүн аягында таттуу оор үшкүрүнүп. Анын жашылдана түшкөн көздөрүн көрүп, бала болуп туруп чоң адамча ойлонот. Өзүнөн мурда атасын аяйт, бечара кыз, деп Адилага буур ачыды. Анан кызды алаксыткысы келип мындай деди: Таттуу, тайэжең бир күнү ойлонор. Кантип эле бирөөнүн акысын жеп алып унчукпай койсун. Күтө туралы. Андан көрөкчү байжигит байке биздин кабинетти жаңы үлгүдө жасоого жардам берем, демөөрчүлүк кылам деген. Бир күнү ал мага келет. Үчөөбүз Бишкек шаарынын чоң гимназияларынын кабинеттерин кыдырып көрүп келели. Макулбу? Эжейинин сунушуна кубанып, жанагы ойлорун унутуп, макул, деди кыз. Ал тайэжесинин жанынан кетүүнүн кандай айласы болсо, ошону издеген өңдүү. Эжейинин айтканы көңүлүнө майдай жакты. Убадалашкан күнү байжигит сөзүнө туруп, Адиланын үйүнө келди. Ал кайда барса, өтүмдүүлүгүн көргөзүп, Адиланын үйүнө күндө келип жүргөн немедей эле шар кирип келди. Колуна кооз пакет бар. Ичинде ар түркүн суусундуктар, конфеттин түрлөрү. Аны Каныкей менен Адилага менин кичинекей белегим деп үстөлгө койду. Келериңизди алдыртан билдирип койсоңуз болмок экен, деп таралбаган чачынан уялып кысынды Адила. Үйдө чачты тарап, күзгүгө каранганга да убакыт жок. Менин кебетеме көңүл бурбайлы коюңуз. Эч нерсе эмес. Сулуу кыздарды таранбай жүргөндө көрүү керек. Таранып, боенгон сулуу, нагыз сулуу эмес. Мугалим деген ар дайым сулуу болуш керек. Антпесе окуучуларга эмнеси менен үлгү болмок? Мугалимдин биринчи үлгүсү кебетеси менен жүргөн турганы деп үйрөткөн биздин агайлар, деди анда Адила шаңкайты. Аның чын, деди карс-карс күлө сүйлөп байжигит. Ана Каныкей апага кайрыла мындай деди: Апа, мына артисттерди айтыш керек, сулууланат деп. А мугалимдин өзү эле сулуулук эмеспи? Чын айтамбы? Каныкей дагы өмүр бою мугалим болгон адам. Ага бул сөз туура көрүндү. Туура айтасың, балам. Өзүң дагы мугалимсиңби? Жок, апа, мен мугалим боло албай калгам. Саясатчы болоюн деп, дагы боло албадым. Азыр бир аз чарбам бар. Ошону менен алектенем. Адамдын колунан баары келет экен. Анын ичинде саясатчы болсо болот экен, бизнесмен болсо болот экен. Бирок мугалим болуш кыйын көрүнөт. Анын бир аз дегенине мыйыгынан жылмайды Адила. 500 букасы, 200 жылкысы бар. Анысы да бир аз имиш, деп койду оюнда. Бирок ошонусуна мактанып, көкөлөп учуп кетпей, токтоолук кылып жүргөн байжигитке карап башын чайкады. Туура айтасың, балам, деп ыраазы боло карады байжигитке Каныкей. Мугалим деген ар күнү мугалим бойдон жүрүп, сабагы менен эле эмес, жүргөн турганы менен тарбия берүүсү керек. Мугалим ойдо да мугалим, тойдо да мугалим бойдон жүрүүсү керек. Ошон үчүн айтат да, мугалимдин эң мыкты сабагы анын өзү турган турушу деп. Анан байжигит азыркы заман мектеп балдары, мугалимдер тууралуу айтып келип, айылдагы Адиланын эмгеги тууралуу сөз баштап, ага демөөрчүлүк кылып, мектептеги кабинетин жаңы үлгүдө жабдып берүүгө убада кылганын жана ошол үчүн келгенин айтты эле. Каныкей апа абдан ыраазы болду. Бирок үй бүлөсү тууралуу сурап билген соң түпөйүл болуп унчукпай калды.
Акылыңарга салып иш кылгыла, деди анан экөөнү эшикке узатып жатып. Адила таттууну да кошуп алды. Үчөө Бишкек шаарынын мыкты деген мектептерин, гимназияларын, лицейлерин кыдырышты. Шаардын мугалимдери каникулга чыкканы менен баары эле мектепте экен. Кабинеттерин жасалгалап, сабактарына көрсөтмө куралды даярдап, тарбиялык иштерин пландаштырып, терезе каалгаларын жууп тазалап, эртеден кечке эле жүрө беришет экен. Айрым мугалимдер олимпиададан жолукканын айтышып, жаңылыктарын бөлүшүп жатышты. Мыкты кабинеттердин үлгүсүн алышты, керектүү маалыматтарды топтоду. Алардын жаңы идеялары да жаралды. Ошентип жакшы материалдарды таап, 2 күндөн кийин жактырган художниктин салонуна тапшырышты. Аз күн өтүп, Манас Баатыр баш болгон, кыргыз жан дүйнөсүн камтыган, кыргыз тили менен адабиятынын улуттук духу чагылдырылган жаңы кабинет жаралып, Адила көргөн көзүнө ишенбей турду. Бул иш Адиланы кубанычка батырганы менен ар кандай ушак сөздөр башталды. Буга чейин Байжигит бай мектепке жардам бермек түгүл, мектептин босогосун аттачу эмес эле, мунун жүрөгүн Адила бийлеп алган го. Болбосо кечээ келе калган бойдок кызга кабинет жасап бербейт эле. Бул сөздү ага курдашы Жамбел айтты. Ай досум, угуп жатасыңбы ушактарды? Этияттасаң боло. Эмнени ботом? Деги Байжигит байкең менен көп жакындашпасаң болмок. Бая күнү аялдамадан машинасына салып кетиптир, деп күбүр-шыбыр сөздү айтып жүрүшөт. Иши кылса. Адила ушул эле жетишпей жатты эле, деп ачылган оозун жыя албай жакасын карманды. Анын эсине келип, Жамбыга түшүндүргөнчө шашты. Эми эмне деп актанам, я айланайындар. Төбөдө Кудай карап турат го. Рахат районуга тезинен барып, президенттик ёлкага чакыруу билетин алып ал дегеннен жөнөп калдым. Сабактан чыгып эле шашып, аялдамага келе калсам, Байжигит байке машинесин токтотуп чакырып калды. Шаарга баратам, ала кетейин деп. Аны калп деп кантип айтам? А силердин антип ушактарыңарды билгенде машинасына отурбай койбойт белем. Анан баягыда жаңы жылдык ёлкада Байжигит байке өзү айтпады беле, элдин көзүнчө демөөрчүлүк кылып кабинетин жаңы үлгүдө жасатып берем деп. Аны баарыңар уккансыңар. Мен анын жанын койбой, жанынан чыкпай, жүрөгүн эритип, көңүлүн жибитип жүрүп жасатып жатат деп ойлоп жүрөсүңөрбү? Жийделик туугандарым, деги кыйын эле экенсиңер. Адила ушинтти да нааразы болгондой маанайы чөгүп, жер тиктеп отуруп калды. Мунун баарын чыгарып жүргөн ким билесиңби? Ким экен? Жылдыз эжей, деди кулагына шыбырап. Ал баягыдан бери сени өзгөчө жакшы көрүп жүрөт го, этиятта иши кылса. Адила ийинин куушурду. Андан башка эмне кыла алмак? Ушакчы ушак айтып, ракатка батаарын эч ким билбейт. Аны ушакчы гана билет, деди да ордунан турду. Ошентип каникул күндөрү экенине карабай, Адила үйүнө кечинде эле жата конок болуп келе баштады. Апасын караганга убакыт таппай калат кээ күндөрү. Эртең менен эрте чайын кайнатып, термоска куюп, дарыларын белендеп коет да, кечке сары санаага батып зорго чыдайт. Себеби райондук мектеп окуучуларынын кароо сынагына катышып, комузчулары менен 3 күн жүрдү. Адегенде биринчи күнү ачылышы өтүп, эртеси сынак башталды. Сынакка өзү баш болуп катышты. Комузчу балдарынын баш сабында отуруп, маш ботой күүсүн чогуу чертишти. Калыстар алардын өнөрүн жогору баалап, кийинки күндөгү гала концертине катышууга жолдомо беришти. Андан республикалык туруна жиберилди. Алардын мындай ийгилиги тууралуу журналисттер репортаж даярдашып, сүрөттөрү менен гезит беттерине басышты. Кыргыз радиосу менен эл тиридин кабарчылары интервью алышты. Ал тууралуу телерадио берүүлөрдү мектеп мугалимдери менен жетекчилер көрүшүп, кубануу менен куттукташты. Биздин таланттар деп окуучулардын сүрөттөрүн залга илишип, каникулдан кийинки окуу күндөрү жакшы жаңылыктар менен башталды. Каникулдан кийинки биринчи эле күнү таттуу келген жок. Адила телефон чалса, ооруп жатам деп жооп берди. Чын эле ооруп калган го, деп ойлоду Адила.
Эртеси да келген жок. Адила класстын лидери Уланга сабактан кийин Таттуунун үйүнө барып, абалын билип келчи деп табыштады. Улан анын маанайы жакшы эмес экен, оорубаган деле окшойт, мени менен жакшы сүйлөшпөй койду деп келди. Үйүндө тайжеси бар бекен? Таттуу барбы? Десем, жатат үйдө деп көңүлсүз жооп берди. Кирсем, Таттуу төшөктө чүмкөнүп жатыптыр. Тайжеси менен урушпаптырбы? Урушкандай, экөөнүн тең маанайлары жок экен. Адиланы ой басты. Уландын байкаганы туура. Алар акча боюнча чырдашкан болуу керек. Кыш узарып, күн кайрадан сууктап баратат. Бала чоңойгон сайын проблемасы кошо чоңоет деген ошо да, деп ойлонуп жатты ал. Эмне кылуу керек? Экөөнүн ортосуна түшкөндө булардын чыры кайра уланып бале болуп жүрбөсүн. Ушуларды ойлонду да мектептин тарбия иштери боюнча орун басары Тургунбек менен кеңешип көрүүнү ылайык көрдү. Агай, сиз менен бир маселе тууралуу сүйлөшүшүм керек болуп жатат. Келе кой, деп олбурлуу, калбаат киши колун үстөлгө жаңсап, көңүл сала карады. Өзүң кандайсың? Апаң жакшы жүрөбү? Жакшы, агай, рахмат. Үйүң жылуубу? Жылуу, жакшы баары. Анан Тургунбек, кулагым сенде, деп тыңшап калды. Адила окуучусу Таттуунун ийгиликтери, окуусу тууралуу айтып келип, анын азыркы абалы жөнүндө тынчсызданып жатканын билдирди. Эмне кылууну билбей жатам. Кеңешиңиз керек, агай. Кеңешиңиз гана эмес, жардамыңыз да керек. Муну уккан Тургунбек коюу кара мурутун аста сылап унчукпай турду. Анан ойлуу мындай деди. Кудайдын каары тийгир. Тайжесинин аты ким эле? Кыялы чатак неме өңдөнгөн? Шаарда бир ооруканада санитар деп уккам. Ата энеси ушуга ишенип таштап, Россияда жүргөнүнө таңмын. Таттуу бечара ошого чыдап жүргөнүнө да Кудайга шүгүр. Тургунбектин сөзүн угуп, Адила дагы эмне деп айтат дегенсип чоочуп, көзү элейип калды. Тургунбек сөзүн улантты. Бул кыз менин баамымда, анын колунда 10 жылдан бери турат. Кичинесинде сабап, далай көргүлүктү көрсөтчү, деп да укканым бар. Тургунбек Таттуунун тайжеси Дарья тууралуу кыжаалат боло эстеди да, бир окуяны айтып берди. Окуя мындан бир канча жыл мурда болуптур. Анда Таттуу 4-5 класстабы окуп жүргөн кез экен. Бир ирет Дарьянын курбу курдаштарынан шернеси болот. Шерине коңшу айылда өтүп, базарда бирге иштешкен курдаштары эс алалы деп 2-3 күн катары менен көңүл ачышат. Ал убакта Дарья базарда майда чүйдө соода кылып жүрчү экен. Таттуу тайжесинин жанында жүрө берет. Тайжеси болсо кыздын сабакка бараары менен иши жок. Өз баласы болбогон соң ошо да. Ошентип Таттуу 3 күн бою сабакка келбейт. Анда класс жетекчиси Жылдыз экен. Ошол чатак окуядан кийин классты зуура эжеге өткөрүп бергенбиз. Жылдыз кызды тилдеп сабакка келбей, кайда жүргөнүн сурайт. Баланын ичинде кирит да жок да. Тайжесинен шеринеге барганын, ичкилик ичип дуулдап, ырдап бийлеп чардаганын. Мен мектепке барам, эжейим урушат десе, кайсы жыргаган окууң, кайсы каадалуу эжейиң бар эле. Мен ага өзүм түшүндүрүп коем, деп колун шилтеп, 3 күн шеринеде жүргөнүн, ошентип сабакка келбегенин айтат. Кыздын сөзүнө уккан класс жетекчиси Жылдыз Дарьяны мектепке чакырат. Ал дагы мектепке тез келбей маал катып, аркы жумада келет. Келгенде да жок шылтоону айтып, атам ооруп, айылга барып 3 күн келе албай жүрдүк, деп жок шылтоону айтат. Жылдыз анын калпына макул боло коймок беле. Таттуунун ал тууралуу айтканын бетине коюп берет. Дарья окуучулардын көзүнчө Таттуунун чачынан сүйрөп уруп, мага айгак болор сенсиңби? Өлүгүңдү көрөйүн, тирүүлөй жетим, деп оозунан эмне сөз чыкса ошону айтып, классташтарынын көзүнчө Таттууну кордойт. Жылдыз өзү алы жетпей, Тургунбек келип экөөнү зорго ажыратат. Кыздын өлбөгөн 4 шырагы калып, мектепке бир жума келбей жүрөт. Анда да Тургунбек кайра барып, кыздын көңүлүн зорго жубатып, мектепке ап келген экен. Бул ушундай чатак, деп сөзүн улантты Тургунбек улутунуп алып. Эми да ошондой болуп чатак чыкпаса экен. Ошон үчүн менин барганым туура болбой калат го.
эски жарасын чукуп дейсизби? Ооба, бул жолу билмексен болуп өзүң эле барып тамырын тартып көр. Тургунбектин бул сөзү Адиланы ойлонтуп койду. Көз кыйыгы менен карап туруп, Тургунбек жашоонун тилин билчү адамдай көрүндү. Анткени ал дайыма туура сүйлөйт, акыйкатты айтат, турмуштун туура жолун көрүп тургандай сезилет. Ал баарын, таанышты да, бейтаанышты да, жакшыны да, жаманды да сыртынан эле билип тургандай. Азыр дагы анын ичиндегини да билип тургандай, окуп тургандай. Мына ушундай жашоонун, турмуштун тилин билген адам гана адамга туура жол таап бере алат. Ошол адам гана чыныгы устат боло алат. Тургунбек азыр дагы кокус бараарын барып алып, Дарья менен чатакташып уят болбосом экен деп тартынып турат. Кандай кылуунун жолун издеди. Бирок канткенде да класс жетекчиси болгон соң Адила милдеттүү түрдө баруусу керек. Ал макул көрдү да класстын лидери Уланга, Нурайымга жана Нурболотко айтып, чогуу барып келүүнү сунуштады. Эжеке, ырас эстеттиңиз. Бүгүн Таттуунун туулган күнү эмес беле? Унутуп калганыбызды карасаң, белек алып куттуктап келгенибиз жакшы болмок, Адила жакшы шылтоо табылганына сүйүнүп, кандай белек алууну окуучулары менен кеңешти. Анан дүкөнгө барып, күндөлүк жазчу дептер жана жакшы ручка алышып, кооздоп оротушту. Дарьяны эстешти. Үйүнө да биринчи ирет баратат. Ага деп жоолук алышты. Барганда аларды Дарья сабырсыз тосуп алды. Жоолугун оңдоп салынып, азыр деп үйгө кирип кетти. Артынан Таттуу чыгып келип, ичкери киргизип, чай коюуга камданды. Кыздар, балдар аны туулган күнү менен куттуктаганы келишкенин айтып, кучактап, беттеринен өөп, акыбалын сурашты. Ошол сени ооруп калды деп угуп, анан да туулган күнүң менен куттуктаганы келдик, деди Адила. Ала келишкен белектерин беришти. Адила, жаңы жылда үйүңөргө биринчи келип отурабыз, деп Адила Дарьянын башына жоолукту байлады. Үй ичи жылуу болсо да, сус көңүлдөрдөн улам муздак сезилип, ичиркентип турду. Бир аздан соң алдыга чай келип, кой дегенге болушпай чыз-пыз жасап да жиберишти. Аздап сөз башталып, маанайлары жибип баратты. Кырктын кырына жаңы келген, кызыл жүздүү, денеси чымыр, тарсылдап сүйлөп басып турган Дарья Таттуу тууралуу сүйлөп отурду. Кичинесинен бери колунда экендиги, өз кызындай болуп калгандыгы, анан да өзүнүн күйөөсү ичип кетип, же жумушу жок жүрүп чет өлкөгө кеткени, жалгыз эркек баласы 2 жашка жаңы чыкканда чарчап калганы тууралуу айтып, турмушуна кейип, көзүн жаштады. Таттуу 1-класска жаңы кирген жыл болчу, деп ошол уулу тууралуу айтып берди. Кыз столдо сабагын даярданып отурган, ручкасын жерге түшүрүп коюп, байкабай отура берет. Аны бала алып алат да, бер дегенде көнбөй эшикти көздөй качат. Чурукка апаратып, босогого чалынып жыгылып, ручка менен тамагын сайып алат. Же Таттуу ручкасын жерге таштап койбой, жыйнап алса боло. Же аны кубалап артынан чуркабай койсочу. Мен аны билбейм. Чыркырап эрип, ыйлап жатыптыр короодон кирсем. Эмне болду десем, тиги коркуп айтпайт. Оозун ачып ыйлап, ууртунан шүйшүн кан чыгып жатканын байкап, жерде жаткан ручканы көрдүм. Ушуну менен сайып алдыбы десем, ооба, деди бул кыз тирмиип. Өзүм иштеген ооруканада 5 күн жаттык шаарда. Тамагындагы без жарылып кеткен экен. 5-чи күнү балам болбой калды. Атам Таалайбек деп атын өзү койду эле, ошол атамдын колунда отуруп чарчап калды. Андан бери 5 жыл өтсө да баламдан азыр ажырагансып сыздап жүрөм. Ошо, бул турмушта баладан артык жүрөк оорутар нерсе жок экен. Өз бала эмес, мына окуткан балаңардын артынан жүгүрүп жүрөсүңөр, мугалимдер. Түшүнөм силерди. Мугалим 2 эне деп туура айткан экен да. Менин окуучуларым өзүмдүн бир туугандарымдай. Өзүң турмушка чыктың беле? Жок, чыга элекмен. Чыга элек болсоң жакшы экенсиң. Чыксаң сен сүйгөнгө чыкпа, сени сүйгөнгө чык. Дарья ушуну айтты да, жанында отурган кыздар балдарга жылмая карады. Силердин да эсиңерде болсун. Ошондон кийин турмушка чыккан жоксуңарбы? Деди Адила көз жашын аарчып отурган Дарьяга.
чыккан жокмун. Чыкканда эмне? Күйөөнүн санын көбөйтүп. Турмуштан адегенде эле жолум болбоду. Кудай пенделеринин маңдайына баарын, тагдырын, турмушун, бактысы менен шорун жазып койгон да, барар жолунда чийип койгон. Аны пенделер окуй алса го, окуй алса адамдын тагдыр турмушу канчалык жеңил болмоктур, балким. Аны окуй албай да, биле албай да адам азап тартат тура. Менимче адам өз тагдырын тандап алат экен. Ал бактылуу тагдырбы, шордуу тагдырбы, аны бара көрөт экен. Дарья бир аз үнсүз отуруп калды да кайрадан сөзүн улады. Алам деп артымдан чуркаган айылдык жигитке көнбөй, өзүм сүйдүм деп ушул баламдын атасына чыккам. Бул күйөөм мен эмес, аракты сүйүп, арактын артынан кетип, бизди таштап койгон. Сен сүйгөнгө эмес, сени сүйгөнгө чыгыш керек экен, аял заты. Сен сүйгөнгө эмес, сени сүйгөнгө чыгыш керек экен, аял заты. Адила бул сөздү укканда көз алдына Саламат келди. Дарьянын бул сөзү Адиланын өзүнө айтылып жаткандай туюлду. Келгенче ал тууралуу уккан ар кандай сөздөн улам башкача пикирде келсе, азыр анын ички кайгысын түшүнүп, ошонун баарынын себеби анын тагдырына болгон таарынычынан улам экендигин, ошол тагдырына таарынычын башкадан чыгарарын туюп, Дарья тууралуу ою башка жакка бурулуп кеткенсиди. Анан кыздар менен балдар эшикке чыгып кеткен соң, Адила таттуу тууралуу буларды кошумчалады. Дарья эже, мен силерге келгенимдин жөнү мындай. Таттуу мектептин алдыңкы сыймыктанар окуучусу. Ата-энеси алыста экен. Балким алар жанында жок кусаланып жүргөндүр. Ушуга көз сала жүрсөңүз, өзү сезимтал кыз, баарын жүрөгүнө бат кабыл алат. Бирок абдан бекем, ичиндеги сырын бат айтып, жеңилдеп албай катып, чыдап жүрө берет. Бул өспүрүм балдар кыздар үчүн өтө оор нерсе. Айрыкча кыз бала үчүн. Кыз бала эркектерге караганда сезимтал келишет эмеспи? Жакын адам сиз болгон соң сырдашкысы келер, оюн айткысы келер, ичинде бугу-босу чыгаргысы келер. Ар түрдүү терс окуялар ошондой шарттардан улам келип чыгат. Ошон үчүн үйдө сырдашып, көңүлүн көтөрүп, кем карчтарына жардам берип турсаңыз, анан кокус айта турган сөздөрүңүз болсо мага айтсаңыз, байланышып туралы. Адиланын бул сөздөрүн угуп, Дарья ойлонуп калды. Таттуу ал тууралуу Адилага бир нерселерди айткан беле дегенсип шектене карады. Бирок Адила эч нерсе билдирбей коштошуп сыртка чыгышты.